Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен кайрадан Мурат, Паскаль тилин бирге үйрөнөбүз. Бүгүн биздин карай турган операторлордун бири бул шарттуу оператор. Шарттуу оператор бул if сөзү менен баяндалат. Башкача айтканда биз программа шарт коебуз. Эгер ошол шарт аткарылса иштейт. Ал кандай иштейт? Азыр биз силерге көргөзүп беребиз. Адаттагыдай эле begin жана end сөздөрүн жазып алабыз. Begin жана end сөздөрүнүн арасына биздин шартыбызды жазабыз. Шартыбыз болсо бул if, англис тилинен которгондо эгер дегенди билдирет. Ичине эки кашанын ичине шарт келет. Мисалы, эгер бирден чоң болсо, эки, анда болсо бул then деген сөз. Анда каалагандай биздин оператор жазабыз. Биз мисалы азыр write сөзү менен экранга чыгарабыз азыр. Мынакей өзүңөр көрүп тургандай, бул жакта if эгерде 1 2ден чоң болсо, анда оператор шарт орун алды деген бизге оператор чыгыш керек. Азыр биз текшеребиз. Бул жактан ката. Биз сөздү апостроф калабыз, тырмакчага эмес. Сапты. Эми азыр текшеребиз. Мынакей шарт орун алды. Эми ушул эле оператор мисалы 1 чоң болсо 2ден, бул уже бизге ката чыгат. Себеби 1 эч убакта 2ден чоң болбойт. Аны текшеребиз. Бул жактан эч нерсе чыккан жок. Анткени биздин операторубуз аткарылган жок. Ал эми ушул if сөзүнө эле экинчи операторду кошуп кетебиз. Else бул антпесе дегенди билдирет, англис тилинен которгондо. Else write мынакей бул жакта биринчи оператор менен экинчи оператор байланышкандыктан бул жака биз сөз жок белгиси, башкача айтканда үтүр чекит белгиси коюлбайт. Азыр биз текшеребиз. Мынакей 1 2ден чоң болгон жок, биринчи шарт аткарылган жок. Бул оператор then'ден кийинки оператор аткарылбайт. Андан кийин else антпесе, эгер 1ден 2 чоң болбой калса, антпесе шарт орун алган жок деген сөздү экранга чыгардык. Мынакей бизге шарт орун алган жок. Эгерде 1 шарт орун алып, 1 кичинекей 2ден болуп калса, анда бизге шарт орун алды деп чыгат. Биз ушул эле мүмкүнчүлүктү бир канча жолу пайдалансак болот. Биз else сөзүн жазбай туруп дагы пайдалансак болот. Кандайдыр дагы бир шарт коюп, мисалы 1ден 2 чоң болсо жана анчүн биз бул жака үтүр чекит белгисин коебуз жана экинчи оператор кетет. 1ден 2 чоң болсо жана 7 чоң болсо 6дан. Бул жакта эки оператор тең аткарылат. Анткени бул жактагы чындык кашанын ичи, бул жактагы шарт дагы чындык. Эки оператор тең аткарылат. Эгерде биз бирөөсүн эле аткара турган болсок, анда else сөзүн кошобуз. Else жана дагы оператор болсо else if, дагы else if жана башка ушул сыяктуу кете берет. Else if'тен кийин сөзсүз түрдө бизге шарт коюлат. Же болбосо биз else if'ти пайдаланбай эле, мисалы азыр else if'ти пайдаланып дагы бир оператор аткарып көрөлү. Биринчи оператор чындык болду. If 1 2ден кичинекей болсо, анда муну чыгарат. Шарт орун алды. Эгерде
келели азыр шарт орун алды деген сөзүбүздү алмаштыралы. Бир чоң, бир кичине экиден. Ал эми бул жакта 7 чоң 6-дан. Ал эми else if'ke болсо дагы бир оператор жазалы. 8 чоң if шарты 7 8 мейли 8 8 чоң 5-тен. Then бул жакка дагы then жазабыз, анткени шарттан кийин сөз түрдө then жазылат. If эгерде шарт орун алса анда, эгер орун албай калса анда аткарылбайт. Бул жакта then write 8 чоң 5-тен. Мынакей. Эгерде биздин бардык операторлорубуз, бардык шарттарыбыз тең чын болду, мына 7 6-дан чоң, 8 5-тен чоң, 1 2-ден чоң. Эмне үчүн эле бизге бирөө аткарылып калды? Анткени бизге биз if бир чоң болсо аткарылат. Бул операторду аткар деп жаздык. Else if бул антпесе деген үчүн биз бул жака чыкпай калды. Антпесе 7 6-дан чоң, антпесе. Эгер бул жакта шарт орун албаса, мисалы эмне болуп калса, анда 7 6-дан чоң деген белги бул жака жазуу чыгат. Эгерде биринчи шарт орун албай калса, биринчи шарт орун алса, экинчи шарт дагы орун алса, биринчи оператор эле аткарылат. Ошондуктан биз else сөзүн пайдаландык. Булардын типтери булевский тип деп айтылат, башкача айтканда логикалык тиби boolean сөзү менен пайдаланып жазылат. Жана ошондой эле дагы биздин шарт менен бирге карай турган операторубуз бул конъюнкция жана дизъюнкция. Башкача айтканда and жана or оператору. Алар кандай аткарылат? Биз шарт коебуз, мисалы 2 чоң 2 барабар 2 деп коелу. 2 2 барабар болсо, ал эми конъюнкция болсо and сөзү менен баяндалат. And сөзү бул жана деген сөздү билдирет. Жанадан кийин дагы бир шарт кетет. 5 чоң 4-төн. Анда then анда write шарт орун алды. Антпесе шарт орун алган жок. Бул оператор кандай аткарылат? Мына. Эгерде 2 2 барабар болсо, жана 5 4-төн чоң болсо, анда шарт орун алды деген сөздү аткарат. Эгер ушу эки оператордун бирөөсү эле калп болуп калса, жалган болуп калса, кандай дейли? Мисалы 5 4-кө барабар болуп калса, 5 эч убакта 4-кө барабар болбойт да, 5 4-кө барабар болуп калса, же болбосо кандайдыр бир башкача туура эмес шарт коюлуп калса, анда бизге бул шарт орун алды, бул оператор аткарылбайт. Анда бизге else сөзүнөн кийинки оператор аткарылат. Азыр биз текшеребиз. Биз бул жакта шартты туура койгон үчүн азыр бизге шарт орун алды деген сөз чыгат. Окей, өзүңүздөр көрдүңүздөр, шарт орун алды. Эми ушул жактан бир эле оператор туура эмес кылып болду. Мисалы 5 4-кө барабар болсо дедик. 5 эч убакта 4-кө барабар болбойт. Азыр бизге шарт орун алган жок. Мынакей шарт орун алган жок. Же болбосо 5 мейли туура болсун, 2 чоң 2-ден болсун. Албетте 2 чоң 2-ден болбойт. Ошондуктан бул жакта да шарт орун алган жок. Демек түшүндүңүздөр деп ойлойм. Бул оператордагы ушул оператор чын болсо, жана and англис тилинен которгондо жана дегенди билдирет. Жана 5 4-төн чоң болсо, эки операторду кошуп конъюнкция кылып.
Эми биз дагы бир операторду карайбыз. Энттин ордуна or сөзү менен. Or бул орусча или бизче же болбосо же дегенди билдирет да, же болбосо. Бул жакта биз мурунку операторда эки оператордун бирөө эле туура эмес болуп калса, шарт орун алган жок. Шарт орун алган жок. Бул оператор иштеген. Ал эми азыр болсо андай эмес. Бул жакта бир эле шарт орун алса, анда иштейт. Мисалы 2ден чоң болсо, бул операторубуз бизге туура эмес. 5-4төн чоң болсо, бул операторубуз бизге чындык. Экөөнүн бирөөсү гана туура болсо, бул оператор аткарыла берет. Эгер экөө тең туура эмес болуп калса, анда аткарылбайт. Анда экинчи операторго өтөт. Экөө тең туура эмес болуп калса. Эгерде бул же бул бирөө туура болсо, анда аткарылат. Азыр биз текшеребиз. Мисалы экөө тең туура, бизге шарт орун алды. Шарт орун алды. Эмнеге? Анткени экөө тең туура. Мейли бирөөсү туура эмес болсун, мында шарт орун алды. Эмнеге? Бул же бул экөөнүн бирөөсү гана, бул or сөзү же дегенди билдиргендиктен, бул же бул экөөнүн бирөөсү туура болсо, анда шарт орун алды. Эгерде бизге экөө тең туура эмес болуп калса, анда шарт орун алган жок. Мынакей. Биз бул or сөзү менен эки эле туюнтманы кошпойбуз. Биз дагы башка жанагы толтура, мисалы башка оператор, башка дагы функцияларды кошток болот. Мисалы 1-0дон чоң, бул жак 5-4 туура эмес, 2-4 туура эмес. Мунун үчөөнүн бирөө туура болсо, аткарыла берет. Бизге шарт орун алды. Эмнеге шарт орун алды? Анткени 1-0дон чоң туура, булар болсо туура эмес. Бирөө эле туура болуп калса, аткарыла берет. Менимче түшүндүңүздөр деп ойлойм. Эмки сабакка чейин көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.